Кыргызстанда акыркы бир айда эле 10-га жакын мамлекеттик кызматкер пара менен кармалды. Алардын арасында тергөөчүдөн баштап министрге чейинки чиновниктер бар. Алсак 4-октябрда Сокулук районунда мамлекеттик архитектура башкармалыгынын кызматкери 80 000 сом пара алып жатканда кармалган. Ички иштер министрлиги ага кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинде каралган опузалап пара алуу фактысы менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Ушул эле күнү 4-октябрда Каржы министрлигинин ички аудит кызматынын төрагасы 150 000 сом пара менен кармалган. ИИМдин маалыматына караганда, ал кызмат абалынан пайдалануу менен жеке кызыкчылыктарын жогору коюп, кол алдында иштеп жаткан бөлүм башчы аркылуу аудитор кызматына жумушка алуу үчүн 150 000 сом талап кылып алып, ал акча каражатын жеке максаттарына жумшаган. 1-октябрда опузалап пара талап кылгандыгы үчүн Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ага тергөөчүсү кармалган. УКМК маалымдагандай, милициянын капитаны кылмыш жообуна тартуу жана камакка алуу коркунучу менен чет элдик жарандан 150 000 сом талап кылган. Агада пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. 57 112 были обнаружены денежные средства. Проводим подсчет. Тоже сейчас ссылка. Өткөн айдын аягында тагыраагы 28 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ал чет элдик студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларга кабыл алууда өзгөчө ири суммада 110 000 АКШ доллары менен пара алган деп шектелүүдө. Бейшеналиев 2 айга камакка алынган. Ошо бир пара менен кармалып иштен бошоп кеткен кызматкердин ордуна келген адам кайра эле ошо пара менен кармалып атат. Себеби мамлекеттик неме кылган чара буларга таасир этпей атат да. Таасир этпей атат. Андан мурдараак 16 сентябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы опузалап пара алып жаткан жеринен кармалган. УКМК тараткан маалыматка ылайык, агада 343 берене менен кылмыш иши козголгон. Ал эми 5 сентябрда эсеп палатанын тышкы адиси да пара менен кармалган. Талмуунун кызмат адамдарынан 150 000 сом өлчөмүндө эсеп палатасынын тышкы адиси финансылык ишмердикке формалдуу түрдө аудит жүргүзүү үчүн Талмуунун кызмат адамдарынан 150 000 сом өлчөмүндө пара алуу фактысы аныкталган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бир ай аралыгында мындай мамлекеттик кызмат адамдарынын пара алуу фактысы менен кармалганы жакшы көрүнүш эмес дейт жарандык коом. Коррупция менен күрөшүү жакшы жолго коюлганы менен андан атка минерлер сабак албагандай. Ага бир тарабынан татыктуу жаза берилбей жатканы башкы себеп дешет. Экинчиден, кадр саясаты алгылыктуу жүрбөй, мурунку эле кадрлар орун алмашуу менен эле коштолуп жатканын айтышат. Ар бир келген министрди бул өкмөт башчы алып келет. Анан өкмөт башчы как бы крыша болуп калат да, буларга ишенген адамы бардай ошо коркпой акча алып берет. Ошон үчүн токтошу кыйын болот. Качан гана баягы министрлер, чиновниктер иллюстрацияга барса бийлигибиз, анан жаңы кадрлар келсе, ошондо гана кандайдыр бир кан айлануу, жаңы кан куюлуп, мамлекетте чиновниктерге болгон элдин көз карашы, чиновниктердин жумушунун сапаты жогорулайт деп ойлойм да. Аны азыркыда мисалы үчүн ордунан алмаштырып эле атабыз да. Акаевди, Бакиевди, Жээнбековду кетирдик, бирок ошол чиновниктер ордунда турат да. Паланча эме менен кармалыптыр. Анан паланча сом кусуптур. Анан кийин эле кайра бошоп кетип атат. Анан буну көргөндөр ала берет да. Себеби акчалар бар алар ошол акчаларды алып жүрген адамдар, акчалары көп. Мынча сом акчаны төлөп коюп кайра чыгып кетебиз деп атат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.